Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Сүрө каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Оштобуз. Ошто бүгүн абанын температурасы 13 градусту көрсөтүп турат. Күн ачык туугандар, азыраак жел жүрүп атат. Туугандар, Ошко ушунчалык жаз тез келет. Карабайсыздар, чөптөр уже кадимкидей ушундай өсүп калды да. 10 сантиметрге карап 7-8 сантиметр болуп өсүп калды мына чөптөр. Бүгүн сиздерге туугандар кечиккен үшүктүн алдын алуу үчүн жакшы бир тема болгону турат. Мына арча. Арчанын астына мынантип кар үйүлгөн туугандар. Мына ушул карды үйүп коюшкан, кар эми акырындап катып ээрип атат. Караңыздар. Эми мына ушул кардын астындагы чөптү караңыздар. Али кыймылдай элек. Булардын али өсөйүн деген ою жок да, себеби тамыры муп-муздак бойдон. Карасаңыздар мыныкы. Бул качан ээрип, бул жерге тамырына 13 градус, 14 градус өтө баштаганда сок жүрө баштайт дагы. Анан бутондор чоңоя баштайт. Анан ошентип баягы норуздан кийин боло турган үшүктөн уруп кете турган болуп калат. Ошого туугандар, кыштын күнү карды мына ушундай үйүп кое турган болсоңуздар, дарактардын астына кадимкидей 20 күнгө сактап калса болот. Бүчүрлөр чоңойбойт, сок жүрбөйт. Ошентип кеч гүлдөйт дагы, сууктан алдын ала алып койсо болот. Караңыздар, буяк жап-жашыл болуп турат. А буякта даже көрсөңүздөр кыймылдай элек. Мына туугандар, үшүктүн алыштын бир жолу дагы мына ушундай болот. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болуп, тынчыган болуңуздар туугандар.